Мен Солтонбеков Жанат Сыртбаевич, Үскөл областынан болом. Жетегиз району Сары айылынын тургунумун. Мен интернеттен билдим, YouTube'дан көрдүм, жана тез кабардан. Тез кабардан көрүп, ойлондук. Өзүм Москвада болчумун, Россияда. Өзүбүз ушу Кыргызстандан үй алсакпы же үй салсакпы деп жүрүп, бул келечекти тез кабардан көрүп, ойлонуп, анан чалдык бияка. Интернеттен, сайттан контактыларын алып, чалып эле сүйлөшүп, анан дагы бир 2-3 күндөй ойлонуп, анан ойлонуп эле тез кабардын подписчиктери көп экен. Эми тез кабар деле ошончо подписчиктерин алдабайт болуш керек деп туруп эле, анан звонок кылып, через скан эле оформление кылдык онлайн. Москвадан эле, Сбербанктан эле салдым акчаларымды. Ошол где-то 2020 августтун аяктарында жазылган болчумун. 2021 январдын аягында звонок кылышты, уже үй издей берсеңер болот деп. Ошо менен Кудай буйрса бүгүнкү күндө жакшы, бияктын жааматы дагы жакшы оперативный иштеп беришти. Москвадан келгенден бир күндөн кийин эле үйлөрүнүн өзлөрүнүн варианттарын предлагать этти. Мен 2-3 вариант карадым, жаккан жок. Бияктын келечек компаниянын сотрудниктери предлагать эткен вариантты жактырдым, ошо алдык. Кудай буйрса жакшы квартира алдык, мага көңүлүмө жакты. Бүгүн Кудай буйрса бир күндө эле оформление кылып беришти. Ошол Кудай буйрса азыр уже документтик ключтарыбызды алабыз. Ошо менен биз абдан ыраазыбыз бул компания келечекке. Акчасы боюнча болсо мен 2 миллионго жазылдым. 2 миллиондун 25%-ин төлөдүм. Вступительный взносун да төлөдүм. Ошондо где-то сом менен эсептегенде 580 миңдей төлөдүм. Ошо менен мен 2 миллиондун 25%-ин төлөгөндөн кийин келечек компания 1 миллион 500 миң берди. Ошо 1 миллион 500 миңди 10 жылга бөлгөндө 12.500дөн тиет экен ай сайын. 12.500 өзүнчө дагы бир 2 миң ушул жакта келечек компаниянын сотрудниктерине зарплата катарында 2 миллион кош берет экенбиз. Ошондо 14.500дөн тийип калды айына. Дагы бир жери үйдү мага оформить этти. Мага оформить этип туруп, залогко банкка коюп койду. Ошо үйдүн документин өзүм оформить этишти, өзүмдүн намыма. Мен ошо Россияда жүрбөдүм, көп иштеп жүрдүм, Москвада иштеп жүрдүм. Анан мен деле ойлорум ушундай болчу, акча чогултуп, анан үй салсамбы депчи. Бул абдан жакшы болду, мага ыңгайлуу болду да. Ошо чогулткан акчамдын жарымына үй алдым, жарымына дагы ылайыктап өзүмө иштегенге ылайыктап, же бизнес катарындабы, же машина алып, машина менен иштегенге ушундай жарым акчамды ошого кармап турам да. Ушу менен Кудай буйрса Россиялабай Кыргызстанда калчу жакшы оюм бар да. Бала чакан ата энемдин жанында. Мекенде Россияда жүргөн мекендештериме дагы кайрылап келем. Жазылгыла, катталгыла. Мына Кудай буйрса алып атам. Алдым деп айтсам болот.